Арбаңыздар Кыргыз журтчулугу Республикалык Айтыш коомдук фонду Элмирбек Иманалиевдин шакирттери Устаттан уккан улуу окуялар аттуу долбоорубузду улай мен дагы устатымдан уккан бир окуяны эскерип берейин. Устатым Элмирбек Иманалиев айтчу эле, ашыкем сүйлөгөндө өзү аябай көркөмдөп, бирди эки кылып сүйлөгөн киши болчу деп. Ошол Ашыралы атабыз bir günü bizde 10 günlük деген сабагыбыз бар, азыркыга чейин уланып келе жатат. Ошол 10 günlük сабакта айтып отурат дейт, Чыңгыз хандын бүркүтү аюуну илчи экен деп. Айтса Садык Шер Нияз агабыз, эми коюңузчу Ашыке, ушунуңуз бир аз ашыкча болуп кетти окшойт. Макул түлкү илзин, макул анчалык кыран экен, карышкыр илзин. Эми аюуну кантип илзин бүркүт? Десе Ашыралы атабыз, эми ал деген Чыңгыз хандын бүркүтү да деп бир күлдүргөн экен. Ошол Ашыралы атабыздан сурап калыптыр Келдибек Ниязов агабыз сурап калыптыр. Ушул Нарынга самолет каттап баштаптыр. Баратканда 1 саатта учат экен да, келатканда 60 эле мүнөттө учуп келип калат экен. Бул кандай болот Яшке, бул жагы кандай болот десе Ашыралы атабыз жооп берет дейт. Эми келатканда ылдыйышта деп жооп берип анда да бир күлдүргөн дейт. Ошол Ашыралы атабыз бир күнү устатымды Насыбайга жумшап калыптыр. Базардын бир бурчуна барсаң деп анын дарегин айтып, баланча жерде бир чал насыбай сатат, башка жерден алба, ошол жерден ал деп жөнөтсө, устатым барып, анын 50 сом бериптир. Ал кезде 50 сом чоң акча дейт. Анан ушуга насыбай берип коюңузчу деп. Анан ушул 50 сомдун баарына насыбай берейинби десе, ооба бере бериңиз десе, bir paket насыбай бериптир дейт берки чал. Анан кийин устатым насыбайды алып келип Ашыкеме берсе, Тукам күлөт дейт, Ашыке, насыбайга бата берсе болобу деп. Ошентсе, билбейткем деп Ашыкең ошентет дейт. Анан күлүп Тукам ошол жерден устатыма батасын берген дейт. Ушундай улуу окуяларды унутпай эскере жүрөлү.